Кыргызстанда аш тойлорду өткөрүүгө жылына 2 миллиард доллардан ашуун акча каражаты чыгымдалат. Былтыр мына ушул жагдайды изилдеп чыккан көз карандысыз экономисттер тобу аталган каражат жеке ишкердикти инвестициялоого, балдардын билим алуусуна жана ден соолукту чыңдоо сыяктуу келечектүү иштерге жумшалса болмок деген жыйынтыкка келишкен. Азыркы учурда абал кайсыл жагына өзгөрдү? Ал буттанган атаандаштык менен акча каражаттарын жумшап, ашкере чыгымдар менен аш тойлорду өткөрүү өнөкөткө айланып, каада салттын жана коомдук моралдын чегинен чыгып кеткен учурлары тууралуу көп айтылып келет. Буга чейин чыгымдарды кыскартуу боюнча сунуш иретинде президенттин жарлыгы чыкса, азыр эми парламентте ысырапкорчулукту чектөө боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Муфтият болсо маркумду узатууда адатка айланып кеткен ашкере чыгымдардын алдын алуу боюнча фатва чыгарган болчу. Талдоо тайм программасында мына ушул жагдайларды талкууга алабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү талкуунун коноктору президенттин кеңешчиси, эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеев мырза, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы, муфтийдин биринчи орун басары Самаган Ажы Мурзубраимов, Бишкектин Октябрь районунун акиминин биринчи орун басары Майрамбек Адылбек мырза. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Чолпонбек ага, сөздү сизден баштасак, дегеле мына көп жылдардан бери айтылып келип, акыркы 3 жылда ушу ысырапкорчулук маселеси бир коомдук турмуштун бир күн тартибине чыккандай болду да. Чындыгында эле ысырапкорчулук ушундай актуалдуу көйгөйгө айландыбы? Туура маселени коюп атасыздар, жана башында айтып өтпөдүңүзбү, тиги ысырапкорчулук ашынып кетти, айрымдар бир атаандашып калды дегенчи. Мына ошол жагынан алганда, ушул чын эле кайсы бир деңгээлде бир каадаларда өзгөрүүлөр болуп, салтыбызды бузуп, бир атаандашуу мындай бир пайда болуп калган жагдайлар болду. Мисалга айтсак, куда тоскондо бир кол чайкатмай, анан түштөндүрмөй деген чыга калды. Айрым жерлерде мен өзүм күбө болгондо айтсам, бир куда тосмойго барсам, куда өзү жылкы союп тоссо, түштөндүргөндөр 2 тай 17 кой союшту. Эми кудага бир эле күнгө барасың. Бүгүн түштө барсаң, эртең түштө кетесиң кайра. Анан ошончону бир 20 киши жебиче албайсың. Баары эле баягы ооз тийип эле койгонуң болбосо, баары эле ошол чыгым. Анан ушундай нерселер ашынып кеткен учурлар болду. Анан эми азыр айылдарыбыз кеңейди, чоңойду. Анан баягы маркумду койгондо айрым айылдарда 1 миң, 1,5 миң, 2 миң, 3 миңге чейин киши топурак салганы келип калган учурлар болуп калды. Ошондойдо 5-6дан ашык карамал союлуп кетмей болуп калды. Бул дагы ашыкча чыгым болуп калды. Мына ушулардын баарынан улам, анан өзүңөр айткандай, жана башында айткандай, кээ бирлери той бергенде көрүнүп коем дегенсип 1000 деген киши чакырып, анан ага бир нече карамал союп, анан өтө чоң тойканаларды алып, анан ошо жерде баягы ар нерсени уюштуруп, көкөтөйдүн ашын кылып ийгендер да болуп калды. Мына ушулардын баарын көрүп, анан кийин президентибиз жогорудагыдай ушул ашыкча чыгымдарга чектөө боюнча жарлык чыгарган эле. Ошол жарлыктын негизинде анан коомдо талкуулар жүрүп, анан эл өзү айылдарда жыйындар өтүп, анан көп айылдарда азыр тартипке түшө баштады. Негизи мындай нерсени мен ушул башынан бери айтып келатам, жергиликтүү жамааттар, айыл эли, айыл аксакалдары өздөрү чечиш керек. Мисал келтирсем, мына биздин Кочкор районунда Дөңалыш деген айыл бар. Ошол Дөңалыш деген айылда маркумду койгондо, жанагыдай чоң эстеликтерди коюп, күмбөстөрдү тургузуп, ушундай бир чоң чыгымдарга барбаш үчүн окшош эле 4 бурч кара мраморго эле ошол маркумдун аты жөнүн жазып, анан качан төрөлгөн, качан кайтканын жазып, анан кимден, балдарынанбы, туугандарынанбы ушундай жазып эле окшош кылып койгонду кабыл алып алышкан. Анан маркумдар жаткан жайды сыртынан баардыгын курчап
тосуп койгондон кийин ал коюлган жайдын өзүн да тосушпайт. Айрым жердегидей жана темир тор менен, темир решетка менен жолбочу болсо дубал тургузуп тосушпайт. Мына ошо сыяктуу бир жергиликтүү жамаат эле өзү айылдар өздөрү эле чечип, ушул ысырапкорчулукту чектөөгө киргизсе жакшы болот эле да. Бул ошондо элдин өзүнөн чыккан иш болмок буларчы. Анан болбосо айрым айылдарда баягы маркумду койгондон кийин өзгөчө бир чоң бир күмбөз тургузуп, жолбочу болсо бир башкача бир чоң чыгымдарды кетирип ошентип атпайбы? Эми алардын баары эле баягы аш көп болсо каада көп деген сыяктуу ашыкчан нерселер да. Анан жалпысынан алганда мындай кыргызыбыздын илгертен келаткан наркы, салты бул маркумду эскерип сөзсүз түрдө баягы жайга узатарда чыгым болуп коюш бул жагдай болушу да керек. Мисалы анын мындай чеги менен. Мисалы биздин айылда азыр ушул 55 жаштан төмөнкүлөр топурак салгандан кийин кетип калганга, Кочкор районунун Орманхан айылында кетип калышат. Анан 55 жаштан жогоркулар баягы тамакка кирет. Ошондо баягы бир карамал союлса жетет. А болбочу болсо айыл чоңоюп эл өскөндүктөн мурда маркумду койгондо мен жана жогоруда айтып өткөндөй 1000ден ашык киши болуп калганда бир карамал сойсоң жетпей калат да. Ошондуктан 2-3төн союуга аргасыз болуп калган учурлар болчу да. Анан ошону айылдын эли сүйлөшүп, аксакалдар сүйлөшүп коем, мындай кылганыбыз туура эмес болот экен. Анан ушул маркумду узаткан үй бүлөнүндө да кыйынчылык келип калат экен. Алар ушунча эл тосушка кыйын болуп калат экен. Ошондуктан ушундай кылалы деп эл өзү чечип, анан элдин чечими менен жанагыдай болуп калды. Мындай жагдайлар көптөгөн айылдарда азыр. Ошентип эл өзү кайрадан ушул ашыкча ысырапкорчулукка жол бербөөнүн жолуна түшүп атат. Президенттин жарлыгы болсо ошолорго жол ачып берди. Рахмат, Самагын ажы. Айрыкча мына Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ошо быйыл жазда атайын фатва чыгарып, уламалар кеңеши бекитип атат да бул чечимди. Ушул фатванын бир укуктук күчү кандай, анын негиздемеси кандай иштелип чыкты? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден ушундай талкууга чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиз айтып кеткен 2025-жылы бизде Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан ысырапкорчулукка байланыштуу фатва чыккан. Бирок бул экинчи фатва. 2022-жылдагы фатва чыккан. Ошол мезгилде урматтуу президентибиздин жарлыгын утурлай биз дагы ошол диний жактан жөнгө салуу максатында чыккан фатвабыз бар. Андан кийин ага тактоо иретинде 2025-жылда фатва чыкты. Эми бизде азыр агай айтып кеткендей, эки жактан биз мунун өтүмдүүлүгү жагын карап айтсак болот. Негизи фатва бул мусулмандар үчүн бир жол көрсөтүүчү күчкө ээ. Конкреттүү мыйзамдуу деңгээлде деп карап айта албайбыз. Терминдик жактан караганда. Бирок Кыргызстандын мыйзамдарында, тиешелүү мыйзамдарда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы азыр мусулмандардын бардыгынын башын бириктирген жана фатвалары, чечимдери өтүмдүү болгон бир диний борбордук башкаруу органына айланды да. Ошондуктан Кыргызстандагы кандай фатва болбосун мусулмандар ошол бирдиктүү биздин муфтиятыбыздын фатвасын аткарганга мусулман катары бир жоопкерчиликтүү болуп калат. Ошондой эле биздин фатвалар негизинен дин кызматкерлерине түздөн түз аткарууга милдеттүү болуп эсептелет. Себеби дегенде биздин мечиттер, имамдарыбыз, диний окуу жайларыбыздын жетекчилери, мугалимдери булар бизге мыйзамдуу дагы устаттык негизинен дагы бизге баш ийет. Алар бул фатваны толук аткарыш керек. Ошондо ал эми айылдарда өзүңүздөр билесиздер, бул айрыкча бул өлүм житим маселесинде негизги уюштуруу иштерин кылуучу бул имамдар болуп эсептелет. Ошол имамдар ошол коомчулукка түшүндүрүп, жана өздөрү ушул фатваны аткарууга, түшүндүрүүгө милдеттүү болуп эсептелет. Бул бир мезгилде дароо аткарылышы мүмкүнбү? Бул мүмкүн эмес. Себеби дегенде бул коомдук процесс, бул акырындык менен жүрөт. Бул ошол биздин жакшы жакка карай кетип жаткан салтка айлануу процессинин бир бөлүгү.
Себеби ушундай нерсе болуп, мына өзүңүздөр байкасаңыздар, бул бир гана фатва же бир гана мамлекеттин мыйзамы менен эмес, коом тараптан дагы, коомчулук тараптан дагы суроо талаптар пайда боло баштады. Демек, үч тараптуу бир жылышыбыз бар да. Коомдо айтыла баштады, ысырапкорчулук кандайдыр бир деңгээлде көбөйүп кетти деген пикирлер пайда болду. Буну жөндөй турган президентибиздин жарлыгы чыкты, андан кийин мыйзамдар кабыл алынды, андан кийин диний башкармалык тараптан да фатва чыкты. Демек, бул бир гана кайсыл бир тараптын же бир жетекчиликтин гана каалоосу эмес, коомдо бышырылып жетилген нерсе экендигин көрүп жатабыз. Ал эми ислам дини бул биринчи орунда коомду моралдык жана материалдык жактан өнүгүүгө жол көргөзүүчү бир дин болуп эсептелет. Ошондуктан бул дагы бир нерсени көргөзөт да. Мисалы үчүн бир адам болсун, бир өнүгүүгө карай жол алганда, ал өнүгүүгө тоскоол болуучу нерселерди азайтууга аракет кылат. Бул адамдын психологиясында бар нерсе, жана коомдук психологияда бар. Демек, биздин мамлекет өнүгүү жолуна конкреттүү кадамдар таштай баштады да. Ошол өнүгүү жолунда бир адамдын, мисалы үчүн, бир адамдын күнүмдүк жашоосунда бир айлык кирешеси белгилүү. Ошол кирешени ал бир айга пландайт. Ошол пландан тышкаркы мындай сарптоолор эгер мындай жолу менен болбосо, анын экономикалык жашоосуна таасирин тийгизет. Урматтуу президентибиздин бул ысырапкорчулукка жарлыгынын дагы бир себеби ушул коом катары биз өнүгүү маселесинде сиз айткандай 2 миллиард сомдук, 2,5 миллиард сомдук бир чыгаша максатсыз кетип жаткандыктан буну өнүгүүгө карай багыттайлы деген максатта чыкты. Ал эми муфтият болсо, ислам дини болсо, ар бир биринчиден тапкан кирешең туура жол менен болуш керек, жана камсыздаган нерсең дагы туура багытта колдонуш керек деген идея менен, максат менен ушундай фатваларды чыгарды. Ошондуктан мүмкүн кээ бир тараптарда акырындык менен түшүнүү болушу мүмкүн. Бирок бул мезгилдин талабы. Ошого биз дагы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы убагында фатвалар чыкты деп ойлойбуз, жана буну мусулман коомчулук туура түшүнүп аткарат деген ишенимдебиз. Ошол эле сөөгүп коюуда, маркумду акыркы сапарга узатууда кетчү чыгымдар белгилүү да. Фатвада конкреттүү талаптар, конкреттүү бир тыюу салуу шарттары белгиленип көрсөтүлгөнбү? Белгиленип көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн, биринчи шарты пунктунда ошол кандай деп айтсак, өлүм чыккан үйдө кандайдыр бир тамак жасоо же сыйлоо жасалбасын. Аны 3 күнгө чейин азап күтүү деп эсептелет, өзүңүздөр билесиздер. Пайгамбарыбыздын дагы хадистеринде айтылган. Ошол бир сахаба өткөндө, Абдуллах бин Жафар деген айтып атат, атасы Жафар өткөндө, Жафар өттү деген кабар келгенде пайгамбарыбыз айтат, коңшуларына айткыла, тамак ашын камсыздап берсин. Себеби алар азап күтүүдөн өздөрүнө тамак жасоого убактысы болбой калат деп атат да. Себеби башына мүшкүл иш түштү деп атат да. Буну биз кээ бир учурда айтабыз, бул түкүнчө улутта бар, бул улуттардын салты депчи, бул ислам дининин биринчи хадистерге таянган эрежеси. Кошумча биз улууларыбыз дагы айтып жүрүшөт, мисалы үчүн, мезгилинде алыстардан барып келген, ал мезгилде жолдо тамактануу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ошон үчүн кыргыздар өтө мындай акылмандуулук менен бир жол табышкан. Алыстан келгендерге кандайдыр бир албетте ач келген жана башка шарттар болгон эмес. Ошол мезгилдерде тамактанууну кандайдыр бир деңгээлде уюштурушкан. Негизи ошол шартты биз койдук. Экинчиси, сөөктү көмүүнүн эрежелери киргизилди. Мындай заңгыраган тосмолор, керамит, мрамор, мисалы үчүн темирден салынган тосмолордун болбоосуна мүмкүн болушунча жыгачтан колдонулуп, жана жазууларды эскерүүнүн коюусуна ушундай бир жолдор көргөзүлдү. Андан кийин эгерде ошол жайдын коросу тосулган болсо, жанагындай мал кирбей турган болуп, анда ошол ар бир мындай айтканда күмбөздүн тосуунун кажети жок экендигин, себеби ал жерде малдардын же болбосо миттердин келип топуракты казып кетүү мүмкүнчүлүктөр болгондуктан ошонун алдын алуу, тосмолор дагы шартка жараша мүмкүн боло тургандыгын. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, мына азыр Ош шаарында бир канча жерлерде көрүлдү. Белгилүү бир убакыттан кийин күмбөздөрдү башка максатта пайдаланууга ачылган убакыттар бар. Бунун географиялык өзгөчөлүктөргө жараша шарттар болот. Анан биз моундай кылып туруп кирпичтен кылып алсак, ал жер
Биз ошо менен төөлүктү кылбайбыз, мындай айтканда. Анын кылган эмгектери бизде төөлүктү эске калат да. Ошондойлорго тоскоолдук болбош үчүн мүмкүн болушунча жеңил, билине турган таризде мындай жасалсын деген шарттар айтылды да. Бул эми баягы 20 жылбы же 25 жылдан кийин көрүстөндөрдү кайра башка максатта пайдалануу шарттары боюнча дагы иш-чаралар жүрүп аткан турбайбы? Жүрүп атат. Ал атайын конкреттүү бир жылдап айтылбайт. Ал топурактын өзгөчөлүгүнө жараша жанагы сөөктөрдүн мындай айтканда чирип топуракка аралашуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен эң акыркы коюлган майыттын, эң акыркы коюлган маркумдун күнүнөн баштап эсептелүүчү нерсе. Бул атайын ал тургай, бул бир гана мамлекеттер эмес, райондорго карап да өзгөрөт. Бирок муну жана белгилеп өттүңүз, бирок ошол эле жагдайда жергиликтүү коомдоштуктарда түрдүү көз караштардын кагылышы орун алган жерлер бар да. Көптөрү ошол эле имамдар айтса деле, же болбосо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү барып эскерткен учурда деле сыйдын өлүмдүн өзүнүн сыйы болуш керек. Мен кантип ушундай сойуз сойбой коеюн, андай мындай деген сыяктуу бир өздөрүнүн аргументтерин, сөздөрүн бир каада салтка байлаган учурлар бар да. Чолпон бай ага ушундай бир конфликттүү кырдаалдар кандай жөнгө салыныш керек? Аны элдин өзүнө коюш керек. Элдин өзүнүн аксакалдары бар, элдин жамааты бар. Бир айылдын жамааты маселен өзүлөрү чечсе болот. Анан ошолорго сунуш кылыш керек. Мына жогоруда мындай кабыл алынды. Кандай кылсак десе, анан ошол айылдын эли анан чогулуп алып, эми муну мындай кылалы деп анан чечим кабыл алат дагы. Мен жогоруда айтпадымбы? Мурда айрым айылдарда 4-5тен маркумду койгондо 4-5 черин карамал союлуп кетсе, азыр бирден карамал болуп калды депчи. Муну ошол айылдын эли өзү чечип алып атат. Ай, моорекине ашыкча кылбайлы. Эми туура саптакыр эле эчтеке сойбой, баягы кошуналарыбыз эле неме кылып берсин дегенге болбойт экен. Анан өзүбүз бир карамал союп туруп, сырттан келген конокторубузду, ичтен келген айылдагы аксакалдарыбыз тозолу дегенге өтүп аткандар көп азыр Кыргызстан боюнча. Бир мунасага келип, өздөрүнүн айылдын эле чечими менен. Бул туура. Анткени эми эмне себептен бизде кыргыздарда ушул мал сою, жогоруда кеп болуп кеткендей биз көчмөн турмушта жашап жүргөн кезибизде ат менен канча бир алыс жерден келгенден кийин ал ошол маркумду койгон үйдүн тегерегине кошумча боз үйлөр тигилип, анан ошолорго мал союлуп, баягы аларды күтүшчү. Анан ошол биздин бүгүнкү күнгө чейин уланып калган. Анан бизде мына айтылып атпайбы жогорудагы эми ошол маркум чыккан үйдө тамак бышырылбасын депчи. Бул эми Кыргызстанда жок нерсе. Кыргыз элинде андай болгон эмес. Бул коңшу элдерде, маселен, ошол эле коңшу өзбек туугандарыбызда да бар, андай нерсе, уйгур туугандарыбызда да бар. Бирок Кыргызстандай болгон эмес да. Кыргыздын эли көнгөн эмес. Кошунан көнгөн эмес. Мисалы, бир үйдөн маркум ошол үйдө кайтыш болуп калса, кошунасы ошол замат эле, бул киши кайтыш болуп калды, эми мен тамак жасап деги алардын келген кишилерин күтөйүн дегенди оюна да келбейт алчы. Анан кошуна өзү ушундай баягы башына неме болуп турса, барып алып, мына мен апасы же атасы кайтыш болуп калса, мен апам же атам кайтыш болуп калды, эми сен мага келген конокторду сен күт дагы, сен тамак жаза деп барып айта албайт. Ошондуктан биз баягы ата-бабабыздан келаткан нарк салтты улап, жанагыдай үйдүн өзүндө мал союлгандан кийин, бирок ошол кошуналар келет дагы, ошол эле кошуналар ошол үйдө, ал үйдөгүлөр тамак бышыр, мисалы биздин айыл ушундай да. Ал үй маркум чыккан үйдөгүлөр тамак деле бышырбайт. Кошуналар келет, бирок ошол үйдө тамак бышырышат. Кошуналар келет, ошол үйдө баарын жасайт. Баардыгын жасап, бүт баарын келген конокту күтүп, баарын неме кылып туруп, анан кийин кетип атканда кайра татынакай кылып жыйнап кетет. Бул баардыгы айылдарда ушундай. Анан ошондуктан бизде кичинекей өзгөчөлүк эле ошол үйгө келип, анан батпай калган элди тиги кошуналары алып кетип, жайгарып үйүндө күтүшөт, бизде делечи. Болгону ушул өзгөчөлүктөрдү
Bizде конфликт айландырып үйіп атышат да. Карама-каршылыкка айландырбай, жумшак жолу менен чечип кеткенге неме кылыш керек. Жумшак жолу менен алып өткөнгө аракет кылыш керек. Сыман ажы, сиздерде ошо айылдардагы мешиттердин имамдарына, райондордун имам хатиптерине, облустун казыларына кандайдыр бир фатвадан сырткарыда көрсөтмөлөрүңүздөр барбы? Ушул Чолпонбек ага айтып аткан конфликттик кырдаалдан чыгуунун, жөнгө салуунун бир жол жоболору иштелип чыкканбы? Бул боюнча ар бир казыяттар тапшырма берилип, агай айтып кеткендей, буну мындай барып туруп бир мезгилде дароо чечип коюу бул мүмкүн эмес негизи. Биз айткандай бул коомдук процесс болуп эсептелет да. Биздин жергиликтүү бийликтер менен, мисалы үчүн 3 күн мурда Чоңалай районунда Ош областынын казысы өзү катышып, Чоңалай район жетекчилери жана дин иштери боюнча улуттук агенттиктин түштүк регионундагы өкүлү болуп, ошол жерде ушул ысырапкорчулук боюнча түшүндүрүү иштерин кылышты. Ал түшүндүрүү иштеринде ошол мамлекеттик нормативдер, диндеги эрежелер жана коомдук элдин салт санаасын биргеликте ушул нерсени акырындык менен кантип ишке ашырабыз деген таризде түшүндүрүү иштери болуп жатат. Ошондуктан бул биз туура мүмкүн 10 жылбы, 20 жылдан кийин жетишибиз керек болгон туура багытты биз айта беришибиз керек. Аны аткаруу процесси ал ошол ар бир аймакка, элге, улутка, ал тургай ошо улуттун региондук өзгөчөлүктөрүнө жараша бул кандайдыр бир деңгээлде барат. Себеби бул ишке ашырылып бара жатат. Себеби дегенде сиз айтып кеттиңиз. Ошол эле биз тоолуу район деген райондордо, мисалы үчүн 3, 4, 5 жылкы союлган жерлерде, мисалы үчүн бир бодомал менен, же болбосо бир кой союлуу менен, кошумча ысырап болбоо менен деп эл чечим чыгарып, бул жараян акырындык менен ишке ашып кетип жатат да. Анан кээ бир учурда биз буну бир гана динге да байланыштырбашыбыз керек да. Мисалы үчүн жеке адам деле мындай башына кайгы түшүп турган үйдөн тамак жештин канчалык туура же туура эмес экендигин жеке бир личносттук маданият катарында сезгенди үйрөнтүшүбүз керек да. Бишкекте бир өтө кымбат баалуу каражаттардан, курулуш материалдарынан тойконалар, ресторандар курулуп, өзүнчө бир бүтүндөй бир индустрия болуп калды да. Ал жерлерде Куран окутуу, бир ар түрдүү аземдерди, тойлорду өткөзүү бир коомдук турмуштун бир бөлүгүнө айлангандай да. Ушул багытта жанагы айтылып келген ысырапкорчулукка каршы чараларды иштеп чыгууда президенттин жарлыгын аткаруу маселесинде жергиликтүү бийлик кандай бир проблемалар, кандай көйгөйлөр менен туш болууда? Негизи ошол жарлыкта бул мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бир 3 милдет коюлган да. Биринчиси бул эл арасында ошо ысырапкорчулукту алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Экинчиси бул ошол ысырапкерчиликти чектөө боюнча жоболорду кабыл алуу, бекитүү. Үчүнчүсү бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, интеллигенция өкүлдөрү башка жарандарга үлгү максат болуш үчүн алар өздөрү дагы ушу ысырапкерчиликти чектөө боюнча үлгү болуу милдети коюлган. Мына ушул алкакта бүгүнкү күндө баягы биринчи жобо кабыл алуу боюнча Бишкек шаардык кеңешинин ошо 22-жылдын сентябрь айында жобобуз кабыл алынган. Эми бул жобо бул баягы рекомендация сунуш формасында кабыл алынган да. Ал жерде конкреттүү сен бир мал сой же 2 кой сой дегендей чектөө көрсөтүлгөн эмес, бирок баягы ысырапкерчиликтин алдын алайлы, адеп акылат нормаларын сактайлы, тиги маданиятыбызды эске алайлы, ошон үчүн ысырапкерчиликти ошол аза күтүү зинаттарында тартипке салайлы деген багыттар көрсөтүлгөн. Андан сырткары жергиликтүү муниципалдык администрация, Октябрь муниципалдык администрациясында 22-жылда ноябрь айында токтом кабыл алганбыздагы токтом негизинде комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияга курамында бул ошол райондун акими, муниципалдык аймактык башкармалыктын башчылары, мечиттердин имам хатиптери, ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү, башчылары кирип, булар негизинен калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тартылып жатат. Андан сырткары
ошол жогоруда сиз баса белгилеп кеттиңиз, биздин райондо көп баягы кафе, ресторандар болгондуктан ошол жерлерде рейд деп коечу, барып ошол жерде да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ошол президенттин жарлыгын, шаардык кеңештин жоболорун, нормаларын түшүндүрүп, андан сырткары мониторинг жүргүзүп атабыз. Мына жылдан жылга ошол баягы аза күтүү зыйнатын болобу, той топурдабы мурдага караганда ысырапкерчиликтин баягы именно бир мал союу эле эмес, негизи мурда билесиздер, жарлыкка чейин баягы ЗАГС өткөрүү тартибинде машина катары узун машина менен чыгышып, ошол мониторинг жүргүзүп, комиссия иш алып барганда бул жарлыктан кийин ысырапкерчиликке бир аз чектөө болгону байкалат. Бирок жогоруда сиз айткандай көйгөйлөр да бар. Себеби дегенде баягы жакшылык өткөрүп атканда ал адам баягы менин каражатым силер чектебегиле, мен элге кандай кылып берем деген адамдар ар түрлүү да ар кандай түшүнгөн адамдар бар экен. Өндүрүш ишкана ачкандан көрөк, кээ бир ишкерлер ошо бир канча миллиондогон сомго заңкыйган, жаркыраган укмуштай бир ресторандарды салып атышат да. Бул өзүнчө бир индустрияга айланып калгандай да. Ошонун бир экономикалык анализ жүргүзүлгөнбү? Бул эми медалдын эки бети бар дегендей. Биринчи бетин алып карай турган болсок, бүгүнкү күндө рынок өзүнүн шартын диктовать этет деген түшүнүк бар да. Бүгүнкү күндө талап бар үчүн ошол жеке ишкер ошол пайда көрүүнүн жеңил жана тез жана баягы батыраак киреше табуу була катары көргөн үчүн баягы ошол тойканаларды курду деп эсептесек болот да. Экинчиден жанагы айтып атпайсызбы, 2 миллиард. Бул дагы бүгүнкү күндө биздин рыноктун, экономиканын бир кызмат көрсөтүүнүн көрсөткүчү болуп атат да. Себеби дегенде ал акча бүгүнкү күндө элдин колунда жаткан акча ошол тойкана аркылуу айланып атат да. Ал жерде бирөө малын сатып атат, бирөө тиги майын сатып жатат, анан оборот катары көрүп, ал ошол мисалы пахта иштетүүчү заводко караганда бүгүндө тойканадан пайда көп түшүп аткан үчүн ишкер ошолго басым жасап атат. Экинчи жагын алып карайлы, жана жогоруда айтып атпайсызбы, тиги анын ордуна, тойкананын ордуна башка индустриялык объектилерди куруп. Бүгүнкү күндө биздин конкуренция маселе деген түшүнүк бар да. Май чыгарчу завод, же болбосо un завод, же болбосо бут кийим чыгарчу завод. Бүгүнкү күндө биздин жанаша жайгашкан гиганттуу рыноку бар Кытай менен келише албай, тиги конкуренция боло албастан ачып, бирок иштетилбей туруп калганын көргөндөн кийин дагы балким жанагы ишкерде андан көрө бул жактан пайда түшүп атат деген ой жаралып атат да. Бирок бул жылдан жылга мындай тенденция уже өзгөрө баштады. Биз байкап атабыз. Себеби дегенде азыр мына жарлык негизинде ысырапкорчулукту ар бир жаамат өзүнүн нормасын, чектөөлөрүн киргизип атат. Ошондо балким бул тенденциядан да кайтышыбыз мүмкүн. Анын ордуна балким биз жеке бала бакчаны, жеке тиги мектепти ачып, ал жактан киреше көбүрөөк болот. Ал үчүн биздин мамлекеттик саясаттагы ушул бул жана кызмат көрсөтүү сферасына каршы өзүнчө бир башка багыттагы немелерге бир жеңилдиктерди беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө мамлекеттен ошол жеңилдетилген кредит берип жатат, айыл чарбасына, мал багууга, ошол эле тиги билим берүү жаатындагы салыктардын бир нече түрлөрүнөн бошотушуп атат, чтобы баягы конкуренция болсун деген максатта да. Мен кичине толуктап коеюнчу ушугачы. Мисалы жана Куран окутуу деп атпайбызбы? Куран окутуу деген бул кийин чыга калды да. Мисалы илгери ушунчалык чоң ресторандарга 600-700 миңдеген киши чакырып, анан мен атам же энем кайтыш болуп калды, келип Куран окуткула деп Куран окутчу эмес. Андай жок болчу. Бул кийин эле пайда болду. Бул деген демек бул коомубузга жабышып калган кийинки каада. Аны акырындан жойсок болот. Ал салт дебеш керек мунучу. Бул Куран окуткан салт деп. Ал салт эмес, каада. Анан жана айтып атпайсызбы?
ресторандар көбөйүп кетти депчи. Анан ишкер деген бул ким? Ишкер деген бул бат акча табам деген адам. Ал бат байлыгын бат көбөйткүсү келген адам. Ал ошондуктан ишкер. Аны сен зордуктап, жок сен азыр май чыгарган завод кур, ресторан курба дей албайсың. Анткени ал майын өткөрө албай коет. Нуреки биз эгемендикти алган жылдардан кийин Кыргызстан боюнча ун проблемасы пайда болуп, анан майда жанагы тегирмендер аябай көбөйүп кеткен, мел комбинаттарчы. Анан азыр ошолордун баары жабылды. Себеби сырттан ундар көп келди, чоң мел комбинаттар курулду, ун комбинаттарыбыз анан тигил майдаларга эч ким буудайын алып барып ун салдырбай калды. Анан алар жабылууга аргасыз болду. Көрдүңбү? Коом өзү дагы иретке келтирген процесс болот. Ошо сыяктуу, мисалы, акырындык менен жанагыдай ресторан толтуруп Куран окутуулар токтосо, той аштарыбыз азайса, жанагын тептеги бир миңдеген кишини чакырып той берүүлөр азайса, акырындык менен ресторан бизнеси, кафе бизнеси бул чектелип, андан башкага өтө баштайт. Марибек мырза, мурдагы ошо министрлер кабинетинин төрагасы дагы ошо тойканаларга, чоң ресторандарга салык режими өзгөрүш керек, жана экономикалык эффект деген бар эмеспи? Ошону карашыбыз керек деген маселе көтөрдү эле. Бирок ушул маселе кийин расмий деңгээлде бир ишке ачтыбы? Бир азыркы күндө ошо тойканалар, ресторандардын салык режими кандай? Салык кодекси бир нече жолу өзгөрүүгө учурап, мынакей бүгүнкү күндө салык салуунун режимдери өзгөргөн. Бүгүнкү күндө ошол чоң ири тойкана, кафелер единый налог, бирдиктүү салык системасына аркылуу салык салуу тартиби киргизилген. Ал жерде эки норма бар. Наличный нак төлөм жүргүзүү же тиги безналичный деп коет, тиги нак эмес төлөм жүргүзүү. Ошол жерде тиги коэффициенттери, пайыздык өлчөмдөрү эки башкача. Мисалы, кайсы ишкер бүгүнкү күндө безналичный форманы тандаган болсо, жеңилдик каралган 2%га, чемтиги наличный. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз бир анализ кылып көрдүк элек. Мурда 200 миң гана тиги салык төлөп жүргөн ири кафелер бүгүнкү күндө андан бир нече көп, 10 эсе көп деп коелучу, салык төлөп жатышат. Бул бир эле киреше салыгындагы айырмачылык эмес, баягы ишкер подоходный налог, киреше салыгы ал жерде иштеп аткан жанагы официанттар, ашпозчулар баардыгына киреше салыгы төлөнөт да. Ал жагы дагы бүгүнкү күндө мурда СМЗ деп коет, орточо эмгек айлыгынын көлөмүн аз болчу да. Бүгүнкү күндө былтыркы жылдан баштап ошолдун дагы коэффициенти көбөрүп, бүгүнкү күндө 31 миң сомдон жогору болуп калды да. То есть ошо 31 миңди орточо эсептеп алат дагы, анан ошодон налогообложение, то есть салык салуу киргизилет. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө алар дагы жеке ишкерлер, то есть тойканаларды, кафелерди иштеткен ишкерлер өздөрүнүн кирешелерин ачыктай баштады. Жана ККМ аппарат деген дагы киргизилбеди эле бизде. Ошол канча сатып атат, өзүнүн оборотун көрсөтүш үчүн алар ошол ККМ аппараттарды пайдаланып, тиги салыктын ачык айкындуулугун алып келип берип атат да бүгүнкү күндө. Бул эми албетте дагы бүгүнкү күндө доработка болуш керек болуп атат да. Себеби дегенде айрым ишкерлер менен көрүп атасыздар да. ККМ аппаратка каршы чыгып аткандар бар. Мурдагыдай эле патент системага кайтабыз дегендер бар. Бирок бүгүнкү салык системабыз боюнча
Мен бир эле нерсени айтып коеюнчу, октябрь айы боюнча мына былтыркы 5 айга караганда быйылкы 5 айда 256 миллион сом тиги көп салык топтолуп атат. Салык жөнүндө эмнеге сөз козгоп калдык? Чолпон ага жана дагы маселе көтөрбөдүкпү? Мамлекет айрыкча рынок экономикасы шартында түздөн түз кийлигишкени бир аз орунсузураак болуп калат деп. Бирок кыйыр түрдө мамлекеттин таасир этүү ырычактары бар эмеспи? Анан калса эгерде ошондой жетиштүү кирешеси болсо, жанагындай ар түрдүү миллиондогон сомдуу чыгымды чапчыган бир шоу программаларды жасаган, бир тойлорду өткөзгөн катмар пайда болду. Эгерде ошондой коомчулукка көрүнгүсү келип атса, анда салык төлөсүн биринчи мамлекетке деген маселе келип чыгып атпайбы? Той индустриясында бир эле ошо тойкананын өзү эмес, андан башка да бир топ кызмат көрсөтүүлөр болуп атат да. Өтө чоң чыгымдарды чапчыганчы, ошол эле жанагындай ар кандай шоуларды, тамадалар, ырчы бийчи чоорчулар, анан ошолордун бардыгын бир салык салуу, ошол кызмат көрсөтүүлөрдөн мамлекеттин казынасына пайда түшүрүү сыяктуу иш-аракеттер бүгүнкү күндө кандай сөз жүзүндө эле калып кетип жаткан жокпу? Бир экономикалык эффектиси болуп атабы? Албетте, бул ишкердик деп коет булар дагы. Тиги тойду уюштуруучу компания бар. Ошол эле алып баруучу өзүнчө ишкер катары катталыш керек. Ырчысы да, бийчиси да булар киреше таап атат да бүгүнкү күндө. Киреше тапкандан кийин анын ошол салык кодексине ылайык ошол кирешесин бир бөлүгүн салык катары төгүш керек. Башында баягы тамадалар же ырчылар бир неме алып жүрбөдү, терс кабыл алып жүрбөдү. Биз өз ырдап атсак, анан бийлеп атсак, мамлекеттин үчүн бизден. Айрымча бүгүнкү күндө жөнөкөй эле мугалим, жөнөкөй эле врач мамлекеттен айлык алып киреше таап атат, ошодон киреше салыгын төлөп берип атат. Жөнөкөй мугалим неме кылып туруп кирешесин кайра мамлекетке салык катары төгүп берип атат. Ал эми ошол шоу уюштуруп же ырдап бийлегенден киреше тапкандан кийин ал дагы кылбаш керек. Бүгүнкү күндө баягы түшүндүрүү иштерин, салык кызматтары жүргүзүп, баягы аталган ишкерлер дагы эми ал жерде дагы жеңилдиктер бар. Мисалы, кирешеси 8 миллионго чейин баягы салыктан бошотулган формалар бар да бүгүнкү күндө ишкерлерге. Нормалар бар. Ошол үчүн бүгүнкү күндө тиги кайра милдеттүү патент көтөбүз деген азыр бүгүнкү күндө коомдо талкуулар жүрөт. Биз макул, сиз айтканга макулмун. Бул баягы жанагы катмар, тойду кызмат көрсөткөн катмар деп коелучу. Алар дагы салык төлөө милдетинен бошотулбаш керек. Бүгүнкү күндө ал боюнча салык кызматтары иштеп, көпчүлүгүнө уже жанагы салык салып атат да бүгүнкү күндө аларга дагы. Чолпон ага, мына ушундай эле ысырапкорчулукка каршы күрөш чаралары биздин коңшу элдерде да, айрыкча коңшулаш Өзбекстанда, коңшулаш Тажикстанда бир топ бир мамлекеттик деңгээлде колго алынып, иш-чаралар көрүлүп жаткандыгына күбөбүз да. Бизде да ошондой көтөрүлүп атат. Айрыкча маселелер көтөрүлүп, шарттар айтылган менен ошол шарттарды сунуш иретинде болсо да, биринчи кезекте ошол мамлекеттик чиновниктер бузган, ошо депутаттар, саясатчылар өздөрү күркүрөгөн тойлорду берип, же болбосо жанагындай эле алардын бир Куран окутуу иш-чаралары дагы өзүнчө бир помпезный бир саясий иш-чарага айланып кеткен учурлар аз эмес деген мисалдар толтура. Ушул багытта ошо президенттин деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде ошо чиновниктерге карата, министрлик, депутаттарга карата кандайдыр бир катуу талаптар коюлганбы? Эми жарлыктын өзүндө ошондой талап коюлган да, бирок аны аткарууга келгенде чынын айтыш керек, баягы проблема болуп атпайбы. Эми бизде кийинки убактарда мындай бир өзүн Куран окутса бир 1000ге жакын киши чакырып Куран окутуп, же болбосо той берсе бир 1000ге жакын киши чакырып той берген бир модага айланып калган учур болгон. Өзгөчө бу
төбөсү көрүнүп калгандар, баягы мен ушундай жетиштим, катышым 1000ге чукул болуп кетти. Мен ушундай жетиштим, мен 1000ден ашык адам чакырып той бере алам деген сыяктуу бир көрүнүштөр пайда болгонда. Бирок мен айтар элем, антип мактанбаш керек коомгочу. Мен ушундай той бере алам деп мактанбаш керек. Өзүнүн кадырынын параметрин Андан кадыр деле күтпөйт адамчы. Кадыр деген нерсе эмгегиңен келет. Коомго жасаган, элге жасаган эмгегиңден келет. Мисалы, ушул эле мен жазуучуларды айтсам, ал Токомбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, өңдүү атактуу жазуучуларыбыз антип 1000 киши чакырып Куран окутуп же болбосо 1000 киши чакырып той бербей эле ошончолук кадыр барктуу болуп жүрөт. Турдакын Усубалиевичке окшогон саясий ишмер, элге эмгеги өткөн адам 1000 киши чакырып той бергендиги үчүн же болбосо 1000 киши чакырып Куран окуткандыгы үчүн эмес, элге жасаган эмгеги менен кадыр баркы менен жүрөт. Мен ушул убакка чейин бир да кишини уга элекмин, баланча 1000 киши чакырып той бергендиги үчүн же болбосо баланча 1000 киши чакырып Куран окуткандыгы үчүн кадыр барк күтүп калыптыр дегендичи. Ал кадыр барк эмес, ал мактаныч. Мындайча айтканда баягы курунамыз баш жарат дегендей нерсе да. Мен байкап турам, ушул коомдо кийинки убакта андайлар деле артка кайтып баратат. Антип баягы бири-бирине мактанмай деле артка кетип баратат. Анан биз эми чакан элбиз. Чакан эл кимдин кандай экенин көрүп турабыз. Мисалы, Салымбековдун миллиардер экенин баарыбыз билебиз. Эми ал Көкөтөйдүн ашындай чоң той берсе деле Салымбеков деген Салымбеков да деп коебуз. Анан бир аты жыты жок эле бирөө 1000ге жакын атаны Байкушай, бул эми банкрот болуп эми куурады да дейбиз. Анын кандай экенин билебиз да, анын чама чаркы кандай экенин. Ошондуктан адам мындай өзүнүн алына жараша иш кылганга көнүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек. Кийинки убакта ошого өтүп баратабыз, Кудай буйрсачы. Анан баягы бекер мындай бир ошону менен кадыр күтөм, анан мынтем деген мода ал калат деп ойлойм да. Өзгөчө эми бир учурда ушу депутат болдум десе эле тим эле чоң тойлорду бергенге өтүп алышты эле, азыр андай болбой калды. Депутаттарыбыз деле байкап атасыздар, андай чоң тойлорду өткөргөнгө өтпөй калды. Анан эми бул жагынан сен баланча Куран окутуп, анан сен баланча той берип койдуң, ушун үчүн сени жазалайбыз деген деле менин оюмча туура эмес. Президентибиз деле андай чечим кабыл алды элек бүгүнкү күнгө чейин, бирок бизде баягы тартип катары баарыбызга айтылган. Момундай ысырапкорчулукка барбагыла, момундай жарлык кабыл алынгандан кийин ушуга каршы иш кылбагыла, момундай нерселерди жасабагыла, силер элге үлгү болгула деп. Мен жана жогоруда айтып өтпөдүмбү, балама той өткөргөн жокмун депчи. Анан ошо сыяктуу баягы бизде эми кой эл алдында мактанганды токтотуш керек деген мамлекеттик кызматкерлерде кабыл алынып келатат. Эми айрымдары ага болбой аткарып атышат, эми ал өзүнүн жеке адамгерчилигинен байланыштуу нерсе да. Жеке адамгерчилиги ошого туура эмес. Эми президенттин чечимине өзү мамлекеттик кызматта иштеп туруп, анан ошого каршы иш кылса ал адамдын өзүнүн жеке деңгээли, акыл ой жүгүртүүсү ошого жараша болсо керек да. Ошондуктан бул жагынан акырындык менен баары эле жолго түшөт деп ойлойм. Анан эми биз мындай да, биз алдыга умтулушубуз керек. Артка эмес, алдыга умтулушубуз керек. Айрым учурда баягы илгери ушундай болгон экен деп артта кылчактабай, астыга өнүккөн мамлекеттер эмне кылып атат? Бай мамлекеттер эмне кылып атат? Мисалы мына Япония. Бул дүйнөдөгү дээрлик биринчи орунда турган, баардык тарабынан биринчи орунда турган мамлекет. Элдин жашоо турмушу өтө жогору. Бирок Японияда мен уга элекмин 1000 киши чакырып бир миллиардер той бериптир дегенди. Аларда андай жок. Андайдан 1000 киши чакырып той миллиардерге сен 1000 киши чакырып той бербейсиңби десе, анын күлкүсү келиши мүмкүн. Эмнеге той беришим керек депчи. Эмнеге мен андай? Кызым үйлөндү, же болбосо балам аял алды, эми өзүнүн тең туштары менен чакырып, жакын жора жолдошторумду чакырып белгилеп койдум.
Анан эмнеге мен аты жыты тааныш эле болгон көчөдөн ассалому алейкум деп салам берген кишилерден бери чакырып 1000 киши чакырып мен той кылышым керек дешип, бул акыл эсине туура келбеген нерсе да. Биз деле келечекте ошондой болобуз. Жүрүп отуруп, ушундай жолго түшөбүз. Акырындык менен мисалы ошол эле Норвегияда өтө өнүккөн мамлекет да. Булчу аябай бай мамлекет да. Маркумду койгондо bir 20-30 kişi барат дагы коюп коюшат. Анан келип кичине тамак ичип тарап кетишет. Эми келечекте жүрүп отуруп биз деле ошого барабыз. Эми жакында дебейм, бир 50 жыл, 60 жыл, 100 жылда биз деле ошого барабыз. Анткени жакын туугандарың, жакын күйө турган адамдарың эле күйөсүң да. Анан тияктагы кишилер баары эле күйө бербейт да, жөн эле келгендер атасы кайтыш болгон турбайбы деп коюп басып кетет, туурабы? Şu imamlarımız, dini işmerlerimiz bir bağıt bere turgan, жол көрсөтө турган, жана ашкере чыгымдар бул туура эмес нерсе экендигин, адам андан кадыр күтпөй тургандыгын, башка нерселерди жаткандыгын, башка бир баалуулуктар бар экендигин бир тартынбай, анын жетекчи экендигине, чоң экендигине карабай ушинтип айткан учурлар болобу? Мисалы үчүн айрыкча сиздердин муфтияттан чоң белгилүү ишкерлер чакырат сиздерди өздөрүнүн иш-чараларына, тойлоруна чакырат, жамандык жакшылыктарына чакырат. Ошол жерлерде бир мындай тартынып калбай, кайсы жагы туура эмес экендигин жок дегенде бир кыйыр формасында дагы айтып түшүндүрүп, өзүнүн бир миссиясын аткарган учурлар болобу? Алымдарыбыз бар. Алардын көрсөк көптөгөн айтып атышат ысырап кошулук боюнча. Ал эми биздин жанагы күнүгө шамдан кийин шам баяндарды деп атабыз. Жана жума кутбаларында биз ысырап кошулук боюнча көп айтып турабыз. Бул албетте көп байкалбашы мүмкүн, бирок кандайдыр бир деңгээлде таасир этип атат. Жанагы коомдагы даяр боло баштады деген сөз. Ошолордун дагы себеби бизде чын сиз айткандай диний насааттарга көп көңүл бурат коомчулук. Ошондой көп көңүл бура баштады айрыкча жаштар. Ошондуктан бул жагынан биз жетишерлик деп айта албайбыз эч качан, мүмкүн эмес, аны жетишерлик кылдык дегенге. Бирок бул боюнча айрыкча президентибиздин жарлыгы чыккандан кийин бул дагы активдешти. Себеби дегенде башта чындыгында диний кызматкерлердин мүмкүнчүлүктөрү чектелүү да, мисалы үчүн. Азыр бул боюнча өтө активдүү кетип атат. Мыйзамдарды аткаруу, жол эрежелерин бузуу маселеси, ысырапкорчулук жана айрыкча могул муктаж үй бүлөлөргө жардам берүү, жетим жесирлерге жардам берүү маселеси бул активдүү кетип атат. Жана иш-чаралар болуп атат. Мисалы үчүн демөөрчүлөрдү таап жардам берүү маселесинде. Бунда биз ойлойбуз, мындай дипломатиялык жол менен жакшынакай жолдор менен түшүндү иштерин дагы күчөтүшүбүз керек. Мына кайрымдуулук иш-чаралар дагы өзүнчө бир актуалдашып атпайбы? Ушуну бир системага салып, борборлоштура турган дагы мүмкүнчүлүктөр барбы? Себеби дегенде мындай жасалма, же болбосо жана алдамчылык бир схемаларды колдонуп жиберген бир шылуундар да пайда болуп атпайбы? Ушуну мисалы үчүн муфтият өзүнүн колуна алып, көзөмөлгө алып, системага салып, ушундай иш-чаралар жүргүзсөк мүмкүн. Бул темага түздөн-түз байланыш болушу мүмкүн, бирок сиз айткандай жана бул жакта агайыбыз айтып кетти. Ошол ысырап кошулуктун ордуна ошол нерсени мындай маанилүү нерселерди курууга, жардам берүүгө багыттаса жакшы болмок депчи. Бул дагы ошол биздин жана фатвабызда айтылат. Башка пайдалуу нерселерге колдонолу деп. Андан тышкары мен бүгүн кече биздин интернет сайтыбызда койдук. Биздин Алтайдагы негизги реформа боло турган 4 багыттын бири бул Кыргызстан мусулмандарынын диний фондун түзүү болуп атат. Себеби дегенде көптөгөн жамааттар ошол кайрымдуулук деген жарандарыбыздын жардамын алып атат да, мисалы үчүн. Бирок кайсыл жакка кандай колдонгонун биз билбей калыптабыз. Ал эми биз ошол муфтияттын кызматкерлерине жана муктаж болгон үй бүлөлөргө системдүү багыт, бир белгилүү бир багытта тартипте жардам беришсин деген мааниде жана ошол 4000ден ашуун биздин мечит имамдарыбыз бар болгон болсо, ошол 4000 мечиттин имамдары дагы ошол фондко кызмат кылуу шартын түзө турган кылып, айылдардагы жанагындай кайрымдуулук кыла турган жарандарыбызды белгилүү бир мамлекетибиздин өнүгүүсүнө, социалдык абалдын жакшыруусуна шарт түзө турган багытта ошол фонд ачылып жатат, Кудай кааласа. Ачылат. Ошондо сиз айткан маселе кайрымдуулук иштерин бир жөнгө салуу.
ишке ашат буюрса. Айрыкча бир жаш ишкерлердин жаңы пайда болуп келе жаткан бир катмарда, мисалы үчүн акчасын каяка жумшаарын билбеген, анан ошону анан жанагындай керексиз, максатсыз бир шоуларга айландырып жиберген өнөкөт пайда болуп атпайбы? Ошонун баары жогу, мисалы үчүн, эгерде ысырапкорчулукту чектеп, аны бир пайдалуу нукка бура турган коом курала турган болсок, анда коомдук аң сезимде дагы, жалпы өнүгүүдө дагы бир топ алдыга жылыш болмок да. Бир ушул жерден кечирип коесуз, бир биздин улуулардын айткан сөзүн айткым келип атат да. Биз көз карандыбызды алгандан кийин чет өлкөдөн жардамдар келе баштаганда, мисалы үчүн курмандык кесүү же болбосо ошол муктаж үй бүлөгө жардам берүү тышкарыдан келип баштаганда, биз таң калчубуз дейт да, мисалы үчүн ушундай курмандык кесилет экен, же болбосо жардам берилет экен депчи. Ошол процесс, чет өлкөдөн келүү процесси азайды дагы. Биздин жергиликтүү жарандардын жардам берүү, кайрымдуулук кылуу мүмкүнчүлүгү жогорулады. Аз көрсөңүздөр өтө көп кайрымдуулук иштери жакшы колго алынып келе жатат. Эми ушуну сиз айткандай бир туура багытка кое турган болсок, биздин кыргыз эли, айкөл эл бул жакшы ишке ашырылат деп айтсак болот да. Сөзүбүздү жыйынтыктай, Чолпон айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө жогорку кеңеште бул маселе мыйзам долбоорунун негизинде көтөрүлүп атат да. Азыр коомдук талкуу аяктап калган экен. Жакында ушу палатага чыгарылып, мыйзам түрүндө кабыл алынган атат, ысырапкорчулукка каршы чаралар деп. Анда бир конкреттүү ошо аш тойлордо адамдардын санын чектөө, кеткен чыгымдын өлчөмүн чектөө сыяктуу бир катар нормалар, ченемдер киргизилген экен да. Ушул мыйзам кирсе, ушул иштеп кетиши канчалык деңгээлде бир көзгө көрүнөрлүк болот, же болбосо дагы бир баягы аморфтук иштебей калган эле бир токтомдор, жоболор сыяктуу калып кетпейби деген дагы бир чочулуур аз эмес да. Туура айтасыз, эми ал мыйзам сөзсүз аткарылып кетет дегенге мен өзүм деле азыртадан эле ачык айтсам ишене бербейм. Себеби ошол мыйзамда маселен 100дөн ашык киши кафеге чакырба деп койсо, анан бирөө 120 киши чакырса, ким барып ошону санап, анан ким анан сен 20 киши ашык чакырыпсың деп жазалайт. Аны кайсы мыйзамда ушундайга жаза колдонсун деген. Бизде мындай да мыйзам бар, анан административдик мыйзам деген бар. Анан административдик мыйзамга анда өзгөртүү киргизиш керек болот да. Баланча кылгандык үчүн баланча жаза колдонулсун дегенчи. Анан ошондой механизми болобу анынчы. Мисалы мына райакимге айтса, булар күнүгө бир районунда бир 50-60тан ашык той өтөт, кимиси барып жетише алат ошого 50-60тан ашкан тойго туурабы? Барып, ай сен эмнеге 20 киши ашык чакырасың деп ошол жерде жакалашып, чырлашып жүргөнгө. Бул ошондуктан мындай мыйзам айтып атпаймынбы? Мыйзам негизинен кайсы бир деңгээлде багыт берип, анан элдин көңүлүнө салып, момунчадан ашык чакырбашым керек экен, мындай чектешим керек экен деген туюм берип, анан келечегинде ошол мындай мыйзам бар, эми ошону бузбайлы деп мындай бардык эле адамдар неме эмес да, кээ бир адамдар бар да мындай бир ыймандуу да, мамлекеттин мыйзамын сыйлаган, мыйзамдуулукту сыйлаган ошондой адамдар кабыл алып, анан кээ бир мыйзамга маани бербегендер кабыл албай коюшу мүмкүн мунучу. Ошентип анан акырындык менен келечегинде бир нече жылдар өткөндөн кийин ал мыйзамдын жолуна түшүшү мүмкүн. Бирок ошол мыйзам чыгаары менен эле бул мыйзам сөзсүз түрдө аткарыла баштайт дегенге мен ишене бербейм. Эми мындай нерсе бар да, Сталинди билесиңер, Сталиндин кылычынан кан таап, Сталиндин айткан сөзү сөзсүз аткарылган заман болгон. Бирок ошол Сталиндин заманында дагы элдин байыртадан келаткан нарктары аткарылбай калчу. Баягы моуну жазагыла десе, жазабай койчу элчи. Ошол сыяктуу баягы бул маселеде өтө аяр болуш керек да. Мыйзам чыгарып туруп эле анан ушуну эл аткарат экен деген деп ойлой берген туура эмес. Анан ар бир чектөөнүн
эл өзү кабыл алгыдай кылып, эл менен кеңешип, эл менен чечкен жакшы да. Эми мен ал мыйзамды толук окуган жокмун. Ошондуктан ал мыйзамдын кайсы жери кандай, кемчилиги кандай, аны келечекте көрөбүз, Кудай буйрса, турмушка эгер чын эле жогорку кеңеш кабыл алып койсо, андайын президент кол койсо, андайын анан анын аткарылышын көрөбүз. Анан болбочу болсо, биз баягы кезектеги аткарылбай калган көптөгөн мыйзамдардын бирөөсү болуп калышы толук мүмкүн. Андай коркунуч бар. Бүгүнкү талкууга келип катышып, маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн Талдоо Тайм программасынын кезектеги чыгарылышында Кыргызстандагы аш тойлорду өткөрүүдө ашкере чыгымдарга жол берген учурлар, анын өнөкөткө айланышы сыяктуу бир топ жагдайларды талкууга алдык. Талкууга президенттин кеңешчиси, кыргыз эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеев мырза, Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын башчысынын орун басары, муфтийдин орун басары Самаган Ажы Мурзабраимов мырза, ошондой эле Бишкектин Октябрь районунун акиминин биринчи орун басары Майрамбек мырза Адылбеков келип катышып берди. Талкууну мен журналист Кубанычбек Жолдошев алып бардым. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.